Эже карындаштарыбызга абалы өтө оор. Түндөлөрү заправкада бензин куюп иштейт. Иштеген жерлерини карасаң, ыйлагың келет кадимкидей. Чыныгы эркектин үйүндө салиха, таза кыздар жашайт. Чыныгы эркек бар үйдөн эч качан сойку чыкпайт. Чыныгы эркек бар үйдө таза кыздар жашайт. Алар себеби гүлдү сактаганды билет. Ал чыныгы мужик, ал чыныгы эркек эмне үчүн? Эже карындашын кызганат. Бүгүн көрсөтпөгөн жери калбады. Басмырта берет, эркектер жаман, аялдар жаман, аны мындай деш максат эмес, бир жакка өтүп алып, болгону мен акты ак, караны кара дегим келет. Бул жерде эч бир тарапка өтүп, бирөөнү жамандаш максат эмес. Бул сөздөрдө эле силерди кара садаган душман катары эмес, сүйүктүү мусулман бир тууган катары айтып жатамын. Аппак листи далилдештик кереги жок, ал ак лист. Аны бардыгы көрүп эле турат. Бирок аппак листке бир чекит коюп койсоңуз, эмнени көрүп жатасың деп адамдарга кайрылсаңыз, ал чекит көрүп атам. Аппак листи дебейт эч качан. Ошондой экен, урматтуу мекендешим. Адамдардын сөздөрү, адамдардын көздөрү, адамдардын назары менен эмес, Аллах эмне дейт, динибиз эмне дейт. Акыры барып, аягы келип, биз жеңилебиз. Эмнеге жеңилебиз? Себеби бизден күчтүүлөр жеңилген. Эмнеге жеңилген? Акыйкатка жеңилген. Сиз дагы бүгүн тарамыш болуп, тырышып, өжөрлүк кылып, өзүңүзчө кемчотой болуп, ар нерсени изжет этмиш болуп, чалапла китеп окуп алып, туура эмес нерселерди таратышыңыз мүмкүн. Мусулмандарга кордук зомбулук көрсөтүшүңүз мүмкүн. Бирок бул алыска барбайт. Эртең эле жыгыласыз. Ошондуктан да эсиң барда этегиңди жый, акылыңа кел, акматтыкты ташта. Өткөндө чогулуштардын биринде эне тууралуу сабак өтүп, бирөөсү айтат: апамды ушунчалык катуу кордойт элем, ыйлатат элем, сыздатат элем. Болду, болгон иш болуптур. А мен өтмүш менен жашабаңыз, эми апаңыз менен кечирим сураңыз. Бирок каза болуп калды апам дейт. Каза болушунан мурда, 1-2 күн мурда, аны дагы көбүрөөк эзип капа кылып нырман дейт. Жада калса акыркы күндөр жүзүмдү дагы өптүрбөй калдым эле апама дейт. Кучакташып, салымдашпай дагы калдым эле дейт. Апамдан сасык жит чыга турган болуп калган дейт. Кары кемпир байкуш, сенин жаш кезиңде дагы жаш өмүрүн сагарнап, сенин көпчүгүнөн чыккан нажастарды жууп тазалап, сенин кызматыңды кылып багып чоңойтты эле. Эми бүгүн сасып калды, терлери жыттанып калды бүгүн. Эми өзүң чоңоюп калдың. Өзүң дагы тамеки чексең керек, өзүң дагы арак ичсең керек, өзүң дагы жыттанып турсаң керек. Аларды ойлобойт. Бирок апасы сасып калган, апасы жыттанып калган. Ушундай чындыгында, урматтуу мекендешим. Кээ бирөөлөр бар, апасын кучактаганга жиркенет. Колуну буту укалап кое албайт. Ал менен кичине отура албайт, кыйын да. А девушкасы менен таңдан кечке отура берет, 4 саат сүйлөшө берет, девушкасы менен, сүйгөн кызы менен. Бактылуу боло албайт энесинин алдында. Ал менен калп эле кырың, күлкү, оюнзоок. Каяктагы бир өзүнөн беттерлерди тауып алган, аялыңды өппөгөн жериң калбады. Кээ бирөөлөр аял эмес, сойкуларды өппөгөн жери калбады. Апасынын бутун өп, колун өп, дубасын алгысы келбейт. Ушулар 1-2 болобу эми? Игиликке жетеби ушулар? Жок. Бир жакшылык көрбөйт алар. Жакшылык көрбөй өтөт алар. Өтсүн дагы энесин кордогондор. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, бул маселеге орчундуу карайлы, ата энебиздин кызматын кылайлы.